Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети Жалал-Абад колледжи. Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү. Дисциплина: математиканын башталгыч курсунун негиздери жана математиканы окутуунун методикасы. Окутуучу: Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Кайтарым байланыш жасаган БКМ-18 тайпасынын студенти Толтоева Айгерим Закирбековна. Сабактын темасы: он ичиндеги сандарды окутуу. Адам баласы тарабынан реалдуу көптүктөрдүн элементтерин санын эсептөө үчүн, ошондой эле чоңдуктарды өлчөө процессинин жыйынтыктарын белгилөө үчүн ойлоп табылган терс эмес бүтүн сандар натуралдык деп аталат. Санды көптүктүн элементтерин эсептөө жыйынтыгы катары жана өлчөө жыйынтыгы катары айырмалоого болот. Түрдүү көптүктөрдү өз ара салыштыруу. Көптүктөрдү салыштыруунун эң жөнөкөй жолу болуп, алардын ортосундагы бир маанилүү туура келүүчүлүктү орнотуу эсептелет. Башкача айтканда, ал көптүктөрдүн ортосунда элементтердин түгөйүн түзүү. Эгер мындай туура келүүчүлүк орун алса, анда көптүктөрдүн элементтери бирдей санда же барабар көптүктөр болуп эсептелинишет. Эгерде өз ара туура келүүчүлүктү орнотууда биринчи көптүктүн элементтери экинчи көптүктүн элементтеринин кандайдыр бир бөлүгү үчүн гана орун алса, биринчи көптүктө экинчиге караганда аз элемент бар экендиги аныкталат. Сан түшүнүгү. Сандарды жана алардын үстүнөн амалдарды изилдөөчү илим арифметика деп аталат. Арифметика сөзү грекчеден которгондо санды түшүндүрөт. Сан деген эмне? Сан бул предметтердин көптүгүнүн сандык мүнөздөлүшү. Натуралдык сандар реалдуу предметтерди эсептөөдө пайдаланылат. Сан көптүктүн предметтеринин касиеттеринен жана мүнөздөлүшүнөн көз каранды эмес. Ар бир көптүк бир эле сан менен мүнөздөлөт. Цифра дегенибиз эмне? Цифра — бул сандын жазылышын белгилөөчү символ. Санды биз угабыз жана атайбыз, ал эми цифраны биз көрөбүз, жазабыз жана атайбыз. Цифралар негизинен эки түрдө мүнөздөлөт: араб цифралары жана рим цифралары. Рим цифралары басма түрүндө, ал эми араб цифралары басма жана жазма түрдө сүрөттөлөт. Он ичиндеги сандар бир орундуу деп аталат. Алар бир цифра менен белгиленишет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сан көптүктүн сандык мүнөздөлүшүн белгилегендиктен ал саналуучу натуралдык сан деп аталат. Анда эмесе саноо дегенибиз эмне? Саноо — бул анык номерге ар бир элементти ыйгаруу жолу менен көптүктү иреттөө процесси. Сан түшүнүгү көптүктүн элементтерин иреттештирүү тартиби жөнүндө түшүнүк менен тыгыз байланышкан. Саноо процесси атайын эрежелерге баш ийет. Биринчи, белгиленген предметке бир саны туура келет. Ар бир кийинки кадамда мурда белгиленбеген предмет белгиленет. Башкача айтканда, номерленет. Ага акыркы аталгандан кийинки туура келүүчү сан коюлат. Аталган эрежелер сандарды натуралдык сандардын катарында түзүү принцибин аныктайт. Ар бир кийинки сан мурунку сандан бирдикке чоң. Баланын бул принципти өздөштүрүүсү мектепте он ичиндеги сандарды номерлөөнүн окутуунун борбордук маселеси, башкача айтканда, эң негизги маселеси болуп саналат. Бул принциптин натыйжасы болуп натуралдык сандардын чексиз катары идеясы, ошондой эле 5 кошулган 1, 8 кошулган 1, 6 кемитилген 1, 7 кемитилген 1 түрүндөгү туюнтмалардын маанисин же мурунку санды атоо же кийинки санды атоо менен табуу ыкмасы эсептелинет. Катардагы сандын орду анын алынуу жолунан аныкталынат. Катардагы ар бир кийинки сан мурунку сандан кийин жайгашат. Мурунку сан катарда берилген сандын сол жагында турат. Саноодо ал түздөн-түз берилген сандан мурда айтылат.
саны боюнча берилген сандан бир-бирдикке аз болуп саналат. Кийинки сан бул катарда берилген сандын оң жагында турат. Саноодо ал түздөн-түз берилген сандан кийин айтылат. Саны боюнча берилген сандан бир-бирдикке көп болуп саналат. Мисалы 5 саны 6 санынан мурунку сан болуп эсептелинет. 7 саны 6 санына кийинки сан болуп саналат. Биринчи класста 5 жана 7 сандары 6 санына карата коңшулаш деп аталышат. Ошентип 8 санына коңшулаш сандар болуп 7 жана 9 сандары эсептелинишет. 10 ичиндеги сандардын курамы жана 0 саны. Бир орундуу сандардын курамы термини баланы 10 ичиндеги сандар менен тааныштырууда берилген бир орундуу санды сөз менен анын сандык мүнөздөлүшү же башка түрдүү символдордун мүнөздөлүшү аркылуу белгиленип, курамдык бөлүктөр түрүндө туюнтуу жөндөмдүүлүгүн түшүндүрөт. Балага цифралык символиканы эрте берүү менен туура келүүчүлүктүн сан маанисин түшүнбөй туруп, цифралардын түгөйүн механикалык түрдө жаттап алууга туура келет. Андан кийин болсо 10 ичиндеги сандарды кошуу жана кеметүүнүн таблицалык учурларын окуп үйрөнүүдө бир орундуу сандардын курамын билбей туруп, кошулуучулардын орун алмаштыруу законун түшүнбөстүккө алып келет. 0 саны натуралдык сан болуу эсептелинбейт. 0 менен тааныштырууда предметтердин санына таянууга болбойт. Анткени 0дун предметтик моделин түзүү мүмкүн эмес. Математикада 0 бош көптүктүн символу катары аныкталынат. Бош көптүктү белгилөө үчүн 0 цифрасы пайдаланылат. Эсепти тактоого туура келген предметтердин жок болгон же калбай калган ситуациясы 0 саны аркылуу белгиленет. Сандардын катарында 0дун орду боюнча маселе натуралдык катар жөнүндө түшүнүктү туура калыптандыруу үчүн негизги маселеден болуп саналат. Баланын көзүнө дайыма көрүнүп тургандай кылып, класстын ичине 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 удаалаштыгын тизип билип коюуга болбойт. Ал мындай катарды жаттап алып, 0 саны катардын биринчи саны, демек ал натуралдык сан деп түшүнүп алат. 2 орундуу жеке орундуу сандардын жазылышында 0 саны разряддык орунда кароолчулук кызматты аткаргандыгын түшүндүрөт. Себеби көп орундуу санда цифранын орду анын ээлеген позициясынан, башкача айтканда жазылыш ордунан көз каранды болуп саналат. Бир эле цифра ал кайсы орунду ээлегендигинен көз каранды түрдүү маанилерге ээ болот. Ондук эсептөө системасынын структурасы мына ушундай. Ошондуктан позициялык деп аталат. Сандын жазылышында ар бир позиция разряд деп аталуу менен өзүнүн маанисине ээ. Сандарды салыштыруу түрдүү жолдор менен ишке ашат. Биринчи, эсептөөдө сандын аталуу тартибине таянылат. Мурда аталган сан кичине болот. Бул натуралдык сандардын көптүгүнүн иреттелүү касиетинен келип чыгат. Экинчи, топтоо же бириктирүү процессине таянылат. 3 жана 1 бул 4, демек 3 4төн кичине. Үчүнчү, салыштырылуучу сандардын сандык моделине таянылат. 3 бул жерде 3 шарик менен көрсөтүлгөн, 4 бул жерде 4 шарик менен көрсөтүлгөн. 3 кичине 4төн. Салыштыруу процессин фиксирлөө үчүн салыштыруу белгиси коюлат. Салыштыруу белгиси бирок ал окуп жаткан адамдын каалоосунан көз каранды түрдө түрдүүчү окууларын эстен чыгарбоо керек. Европалык жазмалардагы тексттерди окуу традициясына ылайык салыштырууну окуу солдон оңго карай 3-4төн кичине деп окулган. Бирок каалоо боюнча оңдон солго карай деле 4 чоң 3төн деп жазып отурбастан 4 3төн чоң деп окуса да болот.
Балага салыштыруунун эки белгиси бар. Чоң жана кичине деп айтып акыл үйрөтүүнүн кажети жок. Себеби ал баланы кийин жогорку класста окуганда барабарсыздыктарды чыгарууда ийкемдүүлүк эмес, конвергенттүү кабыл алуусун калыптандырат. Балага ар бир жазууну жогоркуда эки түрдүү жол менен окуп берүү ыңгайлуу жана пайдалуу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта болуңуз.